Мен саат 6:30-да үйдөн жумушка чыгып келатканда автобус низатына келип, базадан чыгып келатып сүзүп көрбөй калдым, байкабай калдым дейт. Күнөөсүн мойнуна алып анан төлөп берип атат машинамда. Автобуста камсыздандырып коюптур. Мен ушертим ошо бир 100 000 тегереги болот экен. Ошо машинамды төлөп берип неме кылып атат. Мен камсыздандыруу боюнча ушундай случай болгондон кийин ошо неметип атам да. Ойлонуп ошо өтүш керек экен негизи ар бир жаранчы. Аябай керек экен. Кандай болбосун баарыбыз жолдо жүрөбүз да. Ошого өтүп койсок аябай чоң эле керектүү нерсе экен. Жумушка барат эле ошо кокустук болуп кетти да. Айтар элем кыргыз элине ошо камсыздандырып койсок аябай чоң кереги тиет экен да. Кырсык баягы айтып келбейт. Ушундай да кереги тиет экен. Мен бул жөнүндө билчү эмесмин. Бүгүн баягы неме кылып көрүп билип эметип атам да, түшүндүрмө иштерин жүргүзүштү. Баарын түшүндүк. Мен да досторума айтам, камсыздандырсын деп. Мен да ошо бүгүн камсыздандырайын деп атам да машинамды. Ошо мага келтирилген чыгымымды төлөп берип атышат. Камсыздандыргыла, келип машиналарды камсыздандырып, неме кылсаңар өзүңөргө эле кереги тиет экен. Меня зовут Эдилет. В ДТП попал отец по вине автобуса. Он ехал по Московской в сторону города. 13 декабря он, получается, стоял в своем ряду. Автобус не рассчитал свой маневр и, соответственно, задел полностью нашу машину Honda CR-V. Общий ущерб оценочная компания оценила в 217 тысяч. Выплачивает ОСАГО со стороны автобусной компании, которая была застрахована. Я очень за, чтобы страховались все, потому что это очень актуально. И сейчас пока немножко кривовато все это будет работать первое время, но в последующем это будет очень перспективно и правильно. Өзүңүздөр көргөндөй биз 3 биздин кардарыбызга кардар тап коелу ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ошо Бишкек шаарындагы автобустардын баары камсыздалган. Анан жанагындай жол кырсыктар болду. Ошо жол кырсыктар болгондо ошо 3 жараныбыз жабыркап калыптыр. Ошо жабыркаган жарандарыбызга биз ошо төлөмдөрүн төлөп бердик. Эле мамлекеттик камсыздандыруу бар. Ошо мамлекеттик уюм ушул табигый кырсыктарда же болбосо ушундай автоунаалар менен болгон кырсыктарда ошо мамлекеттен жардам бере ала турган бир эле жол бар. Быйыл мына жанагындай чоң селдер болду. Президент дагындай элге жарандарыбызга деп туруп өзүнүн фондунан берди. Бирок ал мындан кийин болбойт. Мындан кийин только мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан жардам берилет. Үйүңүздүн астында турган автомобилиңизди бир кран сүзүп кетти дагы. Анан ошо кран застрахован болгон төлөп берип атат да. Анан бул жакшы нерсе. Кырсык болбосун, бирок Кудай да айтып атпайбы, сактангандар сактайм депчи. Сактангандардын бир жолу бул ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Отец ехал на машине, она как раз принадлежит Светлане Николаевне. Ехал в своем ряду, автобус, выезжая из-за поворота, не рассчитал свой маневр и, соответственно, задел всю боковину. Автобус был застрахован, получается, да? Автобус был застрахован. Вы тоже, да, вот, наверное, поняли, что страховка это хорошо. Все, удачи вам тоже. Вот 150 000 сом, 150 000 сом, жөн эле ошо автобус сүзүп кеткен үчүн да, автобустун страховкасы өзү бир 4-5 000 сом страховка кылса керек эле, бирок мамлекет 150 000 сом берип атат да. Карасаңыздар эми бул нерсе жакшы нерсе да. Автобустар менен көп кырсыктар болду да, бирок мына автобустар ушу мамлекеттик болгон үчүн биз бүт баарын страховка кылып койгонбуз да, алар страховка кылып койгон да. Аз эле акча төлөгөн, бирок мына силерге окшоп кырсыктап калганда бул ОСАГОнун машинаңыз менен бир нерсени сүзүп алсаңыз, ошо үчүнчү жактын жоопкерчилигин биз алабыз. Сизди сүзүп алды, биз төлөп берип атабыз сизгечи. Кырсыктар болбосун мындан кийин келе жаткан жаңы жылыңар менен силерге дагы меңсе Эрлан Аманович сизге да 78 000 сом мамлекет силер үчүн эле алып барып аткан иштер. Камсыздандырган экен, бизге акча төлөп берип атат мамлекеттик камсыздандыруу. Эми мен ойлоп атам, биз машинелерибизди, үйлөрүбүздү камсыздандырайлы, мамлекеттик камсыздандыруу бөлүмүнө келиңиздер деп айтмакчымын мен. Ошо төлөп беришет экен. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушу жарандар үчүн ачылганда, жарандарыбызга ошо кандайдыр бир кырсык болуп калганда ошо биринчи кезекте жардам берүүдө 3 000 сом тегерегинде акча төлөгөн, ошо жараныбызга биз 150 000 сом тегерегинде акчаны бердик да. Андан тышкары дагы бир жараныбызга 78 000 сом, андан үчүнчүсүнө 22 000 сом тегерегинде акча бердик. Кандайдыр бир кырсык болуп калганда ошо мамлекеттен эң биринчи жардам алуу жолу ушу мамлекеттик камсыздандыруу уюму.